Мамлекеттик тил бүгүнкү күндө өз мамлекетинде коргоого муктаж. Бул тил үчүн күйгөн Үпөл Асаналиеванын көз карашы. Айтымда кыргыз тилди өнүктүрүүгө болгон талап дагы деле күч. Сөзсүз эле өкмөттү карап, ошолордун буйрук токтомдорун карабастан ар бирибиз өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Тилдин өсүүнүн өзүбүз салым кошушубуз керек. Себеби баягы тилдин, эне тилдин баркын билбей туруп, башка иш кылам деген чоңдорбу, бийликтегилерби, башкаларбы жанагы сүзгөндү билбей туруп дайрага секирген акмакка тете деп билебиз да. Ошол баягы жарык дүйнөгө эне сүтүбүз менен кошо жаралган бул биздин эне тилибиздин түбөлүктүүлүгүн сактоо деген бул мен кыргызмын деген патриоттук сезим болуш керек. Үпөл айымсындуу кыргыз тилин өнүктүрүүгө салым кошкондор, ардактуу кесип ээси болгон мугалимдер, сыймыктуу энелер тил майрамынын шагына салтанат эс алуу борборунда чогулушкан. Баарынын башын бириктирген Бактынур продюсердик борбору. Бүгүнкү иш-чаранын өзгөчөлүгү бул кыргыз тилге басым болгондуктан сыйлыктар Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз тил комиссиясынын ардак грамоталары, кыргыз тил төш белгилери, республикалык кыргыз тил коомунун ыйык тил төш белгилери жана ошондой эле мугалимдерге ардактуу мугалим, мыкты мугалим, эл сыймыгынын ээси, эне тил деген энеден башталат деп мына ушул бизди тарбиялап өстүргөн энелерге арналган сый менен кошо төш белгилер тапшырылып атат да. Элдин арасында иштеген инсандардын атын атоо менен бирге аларга дем берүү, шык берүү, атын атаса куту сүйүнөт дегендей аларга кандайдыр бир моралдык колдоо көрсөттү да. Эмгек бааланып бакталса, адамга дем, иштөөгө чоң жаратмандык берет. Мейли ал мамлекеттик же коомдук болсун. Алгач өз уул кызына мыкты тарбия берген, коом үчүн пайдалуу иштерди жасаган энелердин эмгеги бааланды. Коомдук сыйлыктарды эл берип атат да. Элдин коомчулуктун сыйлыгы да. Анан мен ойлойм ушул мамлекет ушундай чамасы жетпей, ушундай татыктуу кишилерди мындай татыктуу сыйлай албай аткан мезгилде ушул коомдук уюмдардын сыйлыгы элдерге аябай ушу берип атат да, дем берип атат деп ойлойм да. Ар бир тармакта өз ишин мыкты билген, эмгек өтөгөндөр арбын. Бирок алардын мээнети ар дайым эле баалана бербейт. 31 жылдан бери мамлекеттик деген статус алган кыргыз тилин баалап бактап, аны өнүктүрүүгө, башка улуттар арасындагы баркын өстүрүүгө салым кошкондор Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын кыргыз тил төш белгисине жана ардак грамотасына татышты. Адамдардын ишине стимул болот деп ойлойм. Мен эми мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча 40 жылдан бери иштеп келе жатам. Аны ошол аз болсо да эмгегимди баалап, чакырып коюшкандарына бүгүн өтө кубанып турам. Кыргыз тил коомунда иштегендиктен көп жакшы нерселер жараткандыктан кыргыз тил, ыйык тил төш белгисин алдым. Ошол менен бирге эле мен бир канча бааланбай, сыйланбай келген адамдарды алып келип, сыйлатып, аларга стимул берип жатам. Бактыкан Абдрахманова үчүн бүгүнкү күн өзгөчө. Анткени аялдар кеңеши коомдук бирикмесинин Даткайым сыйлыгы менен сыйланды. Дем берет, шык берет бизге, кайрадан шу кылган ишибизди кайрадан жаңыдан күч берет. Аябай кубанычтамын. Ушундай төш белгилерден биринчиси эмес, акыркысы эмес боло берсин. Биздин сулуу аялдар, ишкер аялдар дагы көбөйө берсин. Сыйлык сыймык жараткан менен алган адамдар үчүн кийинки күжүрмөн иштерди аткаруу милдети мойнуна жүктөйт. Ошондуктан татыктуулар гана сыйга татыйт. Гүлжина Мөндоева, Казбек Курманбеков, Жалал Абад шаары.